Сиз азыр депутаттык кызматтан бир аз эс алып атасыз да. Анан качан кайра депутаттык кызматка барайын деп атасыз? Эми бул бизде бир депутат мына кызматка кетти, Алтынбек Сулайманов. Эгер ошондой кызматка кете турган болсо, мен ойлойм бир жакын арада ошондой болуп калышы мүмкүн. Сиз азыр балдарыңызга тарбия берүүдө консерваторсызбы же либералсызбы? Бул бир томдук китеп да. Ошону көргөн, өскөн кыз кийин күйөөсүн ошондой урмат кылат болчу да. Украинадагы кырдаал боюнча Эми көбүнчө бизде элиталар бийликти карап туруп калат да. Ошо бийликке жаман көрүнүп калсам экен. Көп кабаттуу үйлөрдү куруп, инфраструктураны жакшыртып өнүгүп атабызбы же жаратылышты кыюу менен аны жок кылуу менен кыйрап баратабызбы? Күчтүү сапаттуу бийлик ошого бул жактан баланс кылып турган күчтүү жарандык коом. Эки нерсе тең кеткенде өлкө өнүгөт да, анан кийин алдыга кетет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. ТМЖ телеканалында дализдеги кеп. Биз расмийлиги жок, өзүбүзчө сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда Жогорку Кеңештин экс депутаты, коомдук ишмер Абдувахап Нурбаев агай. Саламатсызбы? Саламатсыз. Чакыруубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Негизи агай келген коноктко мен дайым эле ушул суроону берем да. Сиз кимсиз дегенчи. Абдувахап Нурбаев ким? Сиз өзүңүздү кандай сүрөттөйсүз? Мен эң биринчи өзүмүн ата-энемин жакшы татыктуу баласы болгум келет. Экинчиси аялымын сүйүктүү жары болгум келет. Жана үчүнчүсү балдарымын сүйүктүү, ар дайым аркасында турган, ар дайым ошол коркпой өзүнүн проблемасы менен бөлүшө турган ата болгум келет. Мен максатым ушул, турмуштагы максатым. Азыр сизди кандай адам деп мен айтсак болот? Ата-энем мен 2 жыл болду атам өтүп кетти, бирок атам менен көп сүйлөшүп, атамын ушу жетекчи болгондон бери көп ошол насааттарын угуп, ыраазычылыгын алдык. Атам ыраазы болуп, атамы уят кылбай калган бир адам болгонго аракет кылдым. Апам Кудайга шүгүр бар да, Алла Таала көп ден соолук берсин. Апабызды сыйлап, ошого атага, энеге татыктуу бала боло алдымбы деген ой келет. Бирок өздөрү ыраазыбыз дейт, эми жаман нерсесин айтпайт да, бирок балам деп, анан ошого кээде ошо шүгүр келтирем. Анан мен өзүм ошо сүйүктүү жарым бар, Кудайга шүгүр ошо жолуккандан анан 6 балабыз бар. Негизги нерсе ошол. Анан жаш өтүп калгандан кийин өзүң эмес балдарың ойлоп калат. Келечекте ушулар турмушта өзүнүн ордун табып, бирөө көз каранды болбой, ошол өздөрү ынтымак болуп, анан коомго пайдасы тиген адамдар болсо экен деп. Адам 50 жаштан өткөндөн кийин мен 50ге чейин иштедим өзүм, бирок көбүрөөк балдарды ойлоп калат экенсиң. Ушулардын келечегине биз татыктуу шарт түзүп бере алсак депчи. Сиз азыр депутаттык кызматтан бир аз эс алып атасыз да. Анан качан кайра депутаттык кызматка барайын деп атасыз? Кандай пландар бар? Алдыда сизден алдыракта турган кандидаттар башка жака жылса, сизге мүмкүнчүлүк түзүлүп калуу шарттары барбы азыр? Эми бул бизде бир депутат мына кызматка кетти, Алтынбек Сулайманов. Эгер ошондой кызматка кете турган болсо, мен ойлойм бир жакын арада ошондой болуп калышы мүмкүн, бир жылдарда. Бирок ага чейин деле негизи адам, ар бир адам эле бийликте 5 жыл, 4 жыл, 5 жыл илимдин тыянагына караганда бийликте 5 жыл болуш керек экен. 5 жылдан адам алмаш керек экен. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө бардыгында бийлик алмашуу процесси өтө маанилүү да, ушул көңүл бар. Анткени адам кандай адам болот, ал мусулман болобу, башка болобу же кыйын адам болобу, психологиясы бийликте 5 жыл тургандан кийин бузула баштайт экен да. Мен деле 6 жыл депутат болдум, демек Алла Таала мага ошондой насип кылыптыр. Жерге туш дагы 6 жылда эми адам бир стандартка үйрөнүп калат да. Жөнөкөй эл менен элин жашоосун көр, кайра аралаш, башка деп ошондой насип кылып атат окшойт. Анткени баары бир ал жерде жүргөндө чындап эле иш менен Жогорку Кеңеште отурасың, мыйзам жазасың, башка кыласың, бирок эл менен азыраак аралашып каласың. Кээде ошол айылга деле башка кээ бир иш чараларга, жакшылык жамандыкка деле келе албай каласың, башка болосуң. А ошондо түшкөндөн кайра көрүп, турмушту көрүп, адам дагы өзүнө күч кубат алып, анан ошол жердеги проблемалар көбүрөөк алган мүмкүнчүлүк болот экен да. Мен азыр мына 3 ай болду. Азыр көбүнчө эл аралык уюмдар менен иштешип атам, анткени алар ошо 6 жылдык тажрыйбаны келип сурашып, анан биз өзүбүз азыркы убакта билим берүү мыйзамынын үстүнөн иштеп атабыз. Анткени мен ошол 6 жыл депутат болуп, 60тан ашык мыйзамга автор, соавтор болуп иштедик эле, кичине тажрыйба алып калып, азыр эми Кыргызстанда ошол билим берүү мыйзам 5 мыйзам бар экен да буга чейин. 2003 жылы кабыл алган экен. Мына ошону жаңылап атабыз. Анткени заман өзгөрдү да. Билим берүү министрлиги буга чейин баштаган 2 жыл мурун, бирок алар жөнүндө бириктирип коюптур, жаңы түшүнүктөрдү, жаңы нерселерди киргизбептир да. Анткени азыр билим берүү тармагы дүйнөдө өтө тез өзгөрүп, тез жаңылануу болуп атат да. Жаңы түшүнүктөр кирип атат.
ошол эле балдарга эң өтө маанилүү болгон сынчыл ой жүгүртүүнү киргизип атат дүйнөдө баардык өнүккөн мамлекеттер. Анткени биз адамдарга келечекте бир теорияны же бир законду үйрөтпөй эле адамдарга жашоону үйрөтүш керек, кандай нерсе кылыш керек. Анткени келечекте миллиондогон адамдардын жумуш ордун роботтор ээлейт да. Ошондо робот эки нерсе кыла албайт экен. Бул адам менен мамиле кылышты, экинчи чыгармачыл иштешти. Биз жаштарга ошону керете турган ошол мыйзам үстүнөн Кыргызстанда ушу билим берүү тармагында 63 ишкана бар экен, мекеме бар экен. Алар биригип өздөрү анан KG Analytics деген мындай атайын борбор ачылган. Бул Кыргызстанда белгилүү юрист, Гарварддын бүтүрүүчүсү Гүлнара Каликова башында туруп, анан мени да ошол башкаруу кеңешине чакырышып, 2 айдан бери ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Өткөндө билим берүү министрине жолугуп, ага дагы айтып, чогуу иштейли, командаңызды бериңиз. Анан депутаттар менен дагы жолугуп, депутаттар, билим берүү министри, коомдук уюмдар биригип туруп чогуу алып кетели. Анткени идея ошо билим берүү тармагын жакшы, жаңы чакырыктарга, заманбап баягы боло турган талаптарга жооп бере турган мыйзам чыгарып алсак, анан экинчи нерсе уже билим берүү тармагын реформа кыла баштайбыз болот. Сиз эми серепчи катары өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып атасызбы же конкреттүү түрдө ошо командага кирип? Конкреттүү түрдө ошого кирип чогуу иштеп атабыз. Мен негизги нерсе, менин ишим ошол депутаттык корпусту, коомдук уюмдарды жана билим берүү министринин ортосунда звено болуп бириктирип чогуу алып кете турган. Анткени эми мен кичине болсо да тажрыйбам болуп калды, мыйзам өткөрүү кандай жолдорун башкаларын ошону бөлүшүп чогуу ошондой кылып чогуу иштешип атабыз. Анан буюрса команда жакшы түзүлдү. Бизге эл аралык уюмдар да колдоо көрсөтүп, буюрса 1-2 жумада ошо билим берүү тармагында күчтүү адамдар бияктан ошол Оразали Сайдилканов, Капыр Мадаминов, Асылбек Жооданбековдун, Дүйшөн Шаматовдун баары чогултуп, алардын оюн угуп, жалпы мыйзамда башталгыч билим берүү боюнча начальный образование дегенде ошол тармактын адамдарын чакырып таштап, алардын оюн угуп, анан кайра бышырып атабыз. Жогорку билим тармагы ал жакта адамдар чакырып, профессиональный билим деп, баягы кесиптик билим бар, аларды да кылып, ошол колдонгон адамдарды өздөрүнүн практикте жакшыраак билет да. Анткени алар ошо мыйзам мүчүлүштөрүн билет, анан кандай шарт болсо жакшы кетет дегенде ошол практиктерин көбүрөөк колдонуусун биз сунуш кылып иштешип атабыз. Бул мыйзам эгер жакшыраак болсо, анан экономика оңолот да. Негизи эле эң биринчи конституция болсо, анан жакшы мыйзам болсо, анан экономика оңолот да келип. Ушул бир тармакта иштеп атабыз. Андан сырткары дагы бир ошо өзүбүздүн альянс депутаттарына, ошол фракцияга 2-3 мыйзамдар боюнча кеңеш берип иштеп атабыз. Буюрса азыр ошо күн нурунан колдоно турган оборудованиелер салыктан бошотуш боюнча, анткени бул өтө актуалдуу болуп атат. Буга чейин мен өзүм мыйзам менен электромобилдер салыктан бошоткон элек. Азыр эми ошону бошотуп алсак, анткени азыр декарбонизация саясаты жүрүп атпайбы? 2050 жылга дүйнө жүзүндө көмүр, нефть, газды колдонбойбуз деп атат. Шамал энергиясына, күн энергиясына, суу энергиясына өтөт. Ошон үчүн биз азыр биринчи кадамдарды кылып башташыбыз керек да. Бул боюнча бир аздан кийин дагы кайрылабыз сиздердин ишмердүүлүгүңүзгө. Ага чейин айтсаңыз да, сизге ата энеңиз берген тарбиянын эң мыктысы, эң таасирдүүсү сиздин жашооңузда ар дайым чоң маанилиге ээ болуп келген тарбия эмне болду? Эмнеси болду? Эң биринчиси бизди ата энебиз кичинесинен баштап толук билим бергенге, анан экинчиси өз алдынчалыкка үйрөткөндүгүндө. Анткени адам кичинесинен баштап эркин чоңоюп, өзүнүн оюн ар дайым так айтып, өзүнүн пикирин айтып, ошону ар жерде коргой алса, адам кийин келечекте өзүнүн турмушуна да оңой болот экен да. Өз алдынчалыкты берген болду. Өзүңөргө бир иш берип, ошону өзүңөр ойлонуп, өзүңөр чечим чыгарып аткаргыла деген нерсеге мүмкүнчүлүк берип чоңойтты да бизден. Тээ жашыңыздан бери. Ооба, кичинебизден бери өз алдыбызча кылып, анча-мынча баягындай бир ишти айтып туруп эле өзүңөр ойлонуп кылып көргүлө, кандай дейсиңер деген нерсе бул адамга кийин ойлонуп чечим чыгаруусуна чоң түрткү берет экен да. Кийин ар кандай көйгөйдү жеңип чыгууга жеңил болуп калса керек. Ооба, ошондо экинчи нерсе анан китеп окууга. Биздин эми жакшы үй бүлөбүздө чоң китепканабыз бар эле. Анан атам биз ошо кичинебизден китеп окуп үйрөндүк. Анан китеп окуганда мээ курч болот экен дагы, курч үйткөн дагы адам турмушта оор акыбалга келгенде мээ өзү ошо жооп чыгарат да, анан адам өзүнө өзү ыраазы болуп калат да. Мен ушул кыйын ситуациядан чыктым деп. Бул өтө маанилүү экен да. Сиз азыр балдарыңызга тарбия берүүдө консерваторсузбу же либералсызбы? Мен эркинмин. Мен балдарга мүмкүн болсо эркиндик берүүгө аракет кылам. Ар нерсеге өздөрү. Мен мурун китеп алып келет элем балдарга аракет кылам. Өзүм отурат элем, 2 балам, мектепте окуган 2 балам бар эле. Балдарым эптеп китеп окубашка аракет кылат. Анан кийин ойлон, анан жүргөн өздөрүн алып барам. Жумасы 6-күнү барабыз, 5 күн окушат, китепке кирет, аракет магазин кирип, 2-3 китеп тандап чыгат, бир жумада окуп бүтүшөт. Өздөрү тандаган китепти өздөрү окушат да. Мен тандаган китепти окушпайт. Кийин жетти да иш жүзүнө. Азыр мисалы үчүн кийим дагы өздөрү тандайт, чоң келсе дагы кийет, бирок кийинкисине урак болот.
Кафеге барганда тамакты өздөрү тандайт, ачы болсо ham бирок чыдайт, кийинкисин үйрөнүшөт да. Биз кандай кылабыз? Бардык жерде балдарды басынтып жүрүп кетип, анан балдардын шыгын ача албай калат экенбиз да. Негизи Алла Таала бардык баланы шыктуу кылып жаратат экен. Бардык бала шыктуу болуп, ар бир баладан Айтматов, Илон Маск же Стив Джобс чыгат да. Бирок биз ошо балдарды басынтып отуруп, өз алчалык бербей отуруп, ошо шыгын жаап коет экенбиз да. Эркин берип, өзүнүн пикирин айтып, мен ар дайым кандай ситуация болсо ортого сал үй бүлөдө. Ар биринин пикирин укканга аракет кылабыз да. Анан чечим кылганда балдардын баарын ортодо кылып, анан баарынын пикирин кошуп бир чечим чыгарганда, ошо балдар ошону аткарган кызыктар болот, анткени өзүнүн дагы чечими бар да ошол иш-чарадачы. Ошон үчүн ошого аракет кылып атам мен буюрса. Ушу жообуңузга кулай эле да. Маселен, мурда ата-энелерибиз жана турмуштук тажрыйбасына таянып туруп эле тарбиялап келишкен да биздичи. Сиздерди деле анан кийинки учурларда ошо бала тарбиялоого байланыштуу бир топ китептер чыгып атат, методдор чыгып атат, атайын адистер үйрөтүп атат. Бирок мурда жанагы терс жолго басып кеткен балдар аз болушкондой, мисалы жаштар бир билимдүү өскөндөй сезилчү да. Азыр эмнегедир ошончо метод турса дагы баламды тарбиялай албай жатам, баламды башкара албай жатам деген көйгөйлөр көп болуп атат. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Буга эң биринчи биз өзүбүздүн илгери каадасат улуттук баалуулуктарды унутуп кеттик да. Ойлоп көрсөңүз, мурун пейлиток деген түшүнүк бар эле. Пейлиток деген бала бул бирөөнүн бир нерсесин асылбайт, бирөөнүн акысына кирбейт, болгон нерсеге шүгүр кылып чоңойгон балдар да. Мындай балдар азыр мындай карап көрсөңүз өтө аз да. Бизде ошо менен үйрөтүшкөн, мындай тамак берген дагы дару союп койсо, дару союп, балдар карап туруп, бирөө чегеден алып, таза аккуратный бирөөнүн алдын арасына алып сууп атат, жеп атат, огулуп атат. Ошону карап, анан характер ошону тарбиялашкан да. Балам мындай болбойт, пейлиток болуш керек, алдыңан отуруп жей бер депчи. Бул нерсени биз унуттук да. Эмнеге унутуп баратат? Маселен, китептер бар, үйрөтөбүз деп аракет кылып атышат, эч эле сиңимдүү болбой жаткандай. Ошол биз өзүбүздүн ошол үй бүлөдөгү акыбал дагы бузулду. Мисалы үчүн ойлоп көрсөңүз, илгери биздин үй бүлөдө 4-күнү, эртең жума деген күнү аш болуп, анан атабыз дасторкон салынат, анан баардыгыбыз ата-эне кол жууп келип атабызды күтүп отурат элек. Эң биринчи ата келип тамактан ооз тиет, анан кийин тамак жейбиз, бүткөндөн кийин 10-15 саат ушундай насаат сөздөрүн айтып, анан Куран окуп, анан дуа болот болчу да. Ошондо бул өзү атанын үй бүлөдөгү ролун көрсөтүп койт болчу да, эркектинчи. Бул бир томдук китеп да. Ошону көргөн өскөн кыз кийин күйөөсүн ошондой урмат кылат болчу да. Тилек каршы азыр биз ого келбей, азыр эмне болду? Азыр тамак жеп атып бери телефон чыгып отурушат, анан бири бүтүп омен кылышат, кетип калат, башка болот, чогуу тургандай эле жок да. Ошолорду биз колдонбой атабыз да, ошолорду унутуп кеттик да. Ал илгери ата бабалар ошону колдонуп келген. Бул деген Советтер Союзунун империясынын зыяны болду да. Биз 70 жыл ошо империяда баягы динди жок деп, адамды башкарып, эмнеге кул мүнөз кылып чоңойтуп, ошонун зыянын дагы эле көрүп атабыз. Мисалы үчүн Эстония, мен мына дүйнөнүн көп мамлекетин кыдырып келдим. Мына Советтер Союзунда эмне үчүн Грузия, Эстония, Армения өнүгүп атат дегенде, алар Советтер Союзу маалында өзүнүн тилин, жазуусун беришкен эмес да. Өздөрүнүн ошол жазуулар дагы эле ошо бойдон, фамилиялары эми ошо бойдон да. Биз бардык нерсеге багынып бергенбиз да. Биздин эң кыйын ошо Жусуп Абдурахманов, Төрөкул Айтматовдорду репрессия кылып, улуттун аймактарын баарын жок кылган Советтер Союзунда. Буларды кул кылып, келечекте булар да орус тилин үйрөнөт, өзүнүн улутун унутуш керек. Ким орус тил билсе, ошолор чоңойтобуз деп, ошол нерсенин зыянын аз көрүп атабыз да. Биз өзүбүздүн улуттук баалуулуктарды, улут экенибизди кылып, сактап күрөшүш керек. Мына Украинанын элин көрүп атабыз, эркиндигин, өзүнүн ошол баатырдыгын көрүп атабыз, өзүнүн улут үчүн, өлкөсү үчүн кандай күрөшүп аткан. Бизде түшүнүк бар, айла жок эмес. Күрөшүш керек. Адам ар бир эркиндиги өзүнүн өсүшү, коому, өлкөсү, эгемендиги үчүн күрөшүп туруш керек ар дайым. Мына биз жакында бир китеп чыгардык, Тоолор кулагындагы доор деп, Темир тордун артында эки тагдыр. Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматов Советтер Союзунда улуттун эркиндиги, өлкөнүн келечеги деп үчүн кандай күрөшкөн жолдорун көрүп чыктык. Ушул Тоолор кулагындагы доорду сурайын деп атам. Чындап эле бириси эми өлкөнүн сыртында туруп, бириси өлкөнүн ичинде туруп, эркин ой жүгүрткөн эл үчүн деп бириси китеп жазса, экинчиси дагы радио, гезит аркылуу өзүнүн мындай кысалымын кошконго аракет кылып турушканда, анан азыркынын Чыңгыз Айтматову, азыркынын Азамат Алтайы барбы? Негизи ошо Азамат Алтай менен Чыңгыз Айтматовдун ошол Тоолор кулагандагы доордо чагылдырган образынан биз эмне үлгүлөрдү алсак болот? Эң биринчи
кайсы жерде болбосо дагы, кандай адам кайсындай ситуация болбосо дагы өзүнүн сүйгөн өлкөсү, өзүнүн мекени үчүн күрөшүп ошого жакшы нерсе алып келе алат деген түшүнүктү алсак болот. Анткени ал Азамат Алтай пленге түштү, качып жүрдү, ач болду, ток болду, бирок көкүрөгүндө элге болгон, өлкөсүнө болгон сүйүү сезимин баркен, ошону сактап, ошону өрчүтүп, ошо кызмат кыла алды да. Ойлоп көрсөңүз, ошондо Советтер Союзунун маалында тоталитардык, авторитардык мезгилде биздин кыйын адамдарыбыз тоого чыгып, азаттыкты күтүп угушкан, бекинип баарданчы. Мына ошол адамдарга дух берип, ошол эркиндикке күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк берген, анан бизге ошол насип болду да. Айтматов ошол маалында эле ошо кылым карта бир күндөгү Маңкурттун жазганда, баягы Маңкурт бизди Советтер Союзу Маңкурт кылып атат деп салыштырганда, ал ошол аркылуу жеткирген, түшүнгөн адамдар жеткен да. Аны көбү түшүнгөн эмес, мисалы үчүн. Азыр эми ошол китепте Айтматовдун эмне эмне айткысын келип чыгарып атпайбы баардыгынчы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул үлгү болуш керек. Кандай жерде кандай болбосоң дагы өзүңүн өлкөңө, эми өлкө өзүнүн үй бүлөдөн башталат, жынбы? Экен, биринчи үй бүлөдөн, айылдан, окуган мектептен башталат. Ошол эң биринчи өзүңүн үй бүлөңө, бала чакаңа, ата энеңе, өзүңүн окуган мектебиңе, өзүңүн төрөлгөн жериңе, өлкөңө кызмат кыла аласың, мүмкүнчүлүгүң болот. Только адам өзүнүн каалоосунда деген нерсе да. Эгер ошол түшүнүктүү адамдар көп болсо, тилекке каршы биз дагы ошо Советтер Союзунда ошол нерсе менен Жохор Дудаевдин сөзү чыкпадыбы жакында. Эгер ошо ата энелер ошол коркуу сезими менен өссө, балдары кул мүнөз болуп калат деп майында айтпадыбы? Ошо сөзүн чыгарып атышат. Бул турмуш далилдеп атат да. Ошон үчүн коркпой, ар дайым сын пикир айтып, башкалар өзүнүн оюн коркпой, тайманбай айткан балдар үйрөтүш керек да. Биз мектепте эч качан балага сен тынч отурасың, сен тапшырманы жаттап келдиң, сен мугалим айткан алдың, сен жакшысың деген нерсе кылбаш керек. Сен өзүңүн пикириңди айт деш керек. Сен мисалы үчүн ошол эле Төлөгөн Касымбековдун китебиндеги бул бир образдагы Төлөгөн Касымбековдун ою эмес, өзүңүн оюң кандай? Сен эмне пикирге келдиң, эмне жыйынтык чыгардың десек, анан бала өз алдынча ойлонот дагы, кийин ошо бала өлкөгө пайда болот, адам чыгат. Азыр эми дүйнө жүзүндө билим берүү тармагында сынчыл ой жүзүк деп атпайбы? Критическое мышление. Мына ошол болбосо адамдар алдана берет да, зомби боло берет да, до конца болушат да болот. Азыр эми мына көрүп атпайбы, баары эле биз Россиясыз жашай албайбыз деген баягы кул мүнөз адамдар болуп атпайбы? Ошол критическое мышление жок да, сынчыл ой жүзүктүү жок. Бир тараптан гана маалымат алат да, кандай ошол эле башка жактан маалымат ала албай ошого мындай багынып беришет да. Ошон үчүн бизде биринчи эркин ойлонуп, өзүнчө сынчыл ой жүгүртүү кылып, өзүнүн пикирин айта ала турган балдарды даярдап алсак, ошондо коом өнүгүү болот да. Толоргулагандагы доорду эл кандай кабыл алды? Сиз аны чыгарышына дагы каржылык жактан колдоо көрсөткөн экенсиз. Эл мындай сиз айткандай алып, аны окуп, аны жан дүйнөсүнө, аң сезимине сиңиргенге аракет кылып атышабы? Же катарда китеп катары эле калып калдыбы? Бул китеп биринчи өзү 300 гана дана чыккан. Элмира Ногойбаева эсимде деген ошол фонд менен өздөрү жалаң кыргыздын ошол активисттерин чогултуп, ашар жолу менен чыгарышкан. Анан бул өзү китеп англисче жазган. Буну Джефф Лили деп мен дос болуп, жакшы мамиле болуп жүрдүк. Кыргызстанда иштеп жүр, анан көчүп кетти Америка. Ошол жазган өзү. Анан аны кыргызча которушкан 300 дана менга барсам мага бир белекке берип калды. Мен окугандан кийин 2 адамга бердим. Анан ошо китеп кезек болуп кетти. Анан баары сурай баштады, ушундай китеп бар экен го сизде. Анан мени Султан Каназаров алды, дагы бирөө алды. Анан кийин карасак уже талап боло баштады. Анан Эмин Металлиев менен сүйлөшүп, Эмин байке китепке талап болуп атат. Эгер бул биз ар бир мектептеги тарых мугалимине жеткирип алсак, бул элдин аң сезимин ойготуп, элге мындай бетине муздак суу себип, биз кандай элек ушул нерсеге эгемендикке кантип жеттик, азыр каердебиз деген нерсе ойлоно баштайт. Чыгарайлы деп чыгардык. Азыр мына мен Ошко кече келдим, кечинде 3 адам сурады ошо китепте. Мен берем дедим, жөнөтөбүз дедим. Анткени бирөө менен алып дейт, мен бир иниме берсем, анан бир дос алып, досунун аялы окуп, агасы алып кайтпай атты. Өзүм окуй эле келем, китеп каяктан алам депчи. Анан бул китеп эми биздеги негизги максатыбыз бул китепти канча тираж чыкты эле негизи? Бул 2000 чыгарганбыз. 2000 чыгарганбыз. Анан азыр эми биз бул китепти негизи өзү кино кылып чыгарайлы деп ойлогонбуз. Анан биздин бир кызыбыз ошо Голливудда режиссерлук окуп атыптыр. Анан биз бул китепти бир жолу чогулуп аткан Эмин Металлиев, мен, Чубак Ажы, анан Евраз Осмонов деген Гарвард бүтүп келген бир жигит бар. Жак төртөөбүз отуруп сүйлөшүп калып, анан ушу китеп жөнүндө сөз болуп калды. Анан депутаттарга да бериш керек деп калды да. Анан мен ооба, мен депутаттарга бирок жакшы китептер берем, баары эле китеп окубайт да. Анан таасирдүү кино тартса жакшы болот, элге көп жетет десем, анда тарттырайлы. Анан Чубак Ажы айтып, мен да кошулам деди. Ортого кыгылады. Анан биз ошол кызды ошо Голливудда бир кыз окуйт экен, Токтогулова, аты эсиме чыгып калды, чакырып, анан суммасын өтөгө айтты, $500 000 тегерегенди айтты. Анан кичине кыйналып калып, бирок ошондой ой бар, эгер ошо китепти чыгарып алсак, китепти киносун чыгарып алсак, элге чоң таасир берет да. Кийин элдин
ичин ойготуш керек да. Бул эгемендүүлүк бизге бекер келген жок. Эгемендүүлүк үчүн кимдир бирөөлөр ошол темир тордун артында, көшөгөнүн артында толтур адамдар күрөштү, салымдарын кошту, өмүрлөрүн арнады, ошентип келди. Буну биз бартап калайлы дегенди жеткире алышыбыз керек. Биздин эң кемчилигибиз эгемендүүлүктүн паркын билбейбиз да. Анткени эгемендүүлүк бизге бекер келип калды да. Кан төкпөй ошондой көрүнөт. Бирок иш жүзүндө толтур адамдар күрөшкөн. Ошол Жусуп Абдурахмановдор ошол маалда атылып кетти. Төрөкул Айтматовдор, Нороз Айтматованын тарыхын актай барактарын көрбөдүкпү? Чыгарбады. Ошо китепте айтып берип атпайбы? Нороз азыр деле биз жолугуп турабыз. Көп дагы айта турган нерселер айтты, бирок кагаз жүзүнө түшө элек да. Атабейт деген китеби чыкты. Мына көрдү эмкеди Сталин кыйын болгон дейт. Сталиндин көзүн кандай болгон. Ал жыркыч адам өлтүрүүчү болгон да. Булар эми документарный эч ким талаша албайт да бул нерселерчи. Ушуларды жеткирип алсак, ошондо биз негизи коом тазаланыш керек да. Коом эгер ушул мурунку ооруларды билип, туура эмес болуптур деп ошого диагноз коюп, ошондо сакайуу жолдорун кылган, анан коом өнүгүп кеткен да. Азыр эң кыйын адамды алып президент кылып кой, эл коом тазаланып, ошого аракет кылып, жаңы нерсе кылып, баягы ооруларды чыгарып, жаман нерсени жакшы нерсеге аракет кылса өнүкпөй тура беребиз да. Азыр адамдар көпчүлүгү китеп окубайт деп калбадыңызбы? Анан мен акыркы учурлары байкай баштадым да, азыр өзүңүз айттыңыз, сурай башташты депчи. Элдер, жаштар кайрадан китеп окуганга, айрым бир нерсени билгенге кызыктар муундагы өсүп келатат. Буга эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Эмне үчүн кайрадан коом бир учурда такыр эле китептен баш тартты дагы кайрадан китеп окуганга баш үрөй башташты? Советтер Союзунда китептердин баарынын идеологиясы бир болчу да. Коммунисттик партияны сыйлаш керек, бийлик тугуш керек, ар дайым бийлеген нерсе ошондой болуш керек. Ошого такап коет эле да. Биздин жазуучулардын эле китептерин цензура кылып, мен бир 7 жыл мурун Жолбош терисин жамынган баатыр деген китепти сатып алып калдым да. Анан ал жерде ичине белгилер коюп чыгыптыр. Бул 34-жылкы чыккан китепти кандай эле, 84-жылкы китеп кандай деп туруп жазыптыр. 84-жылы чыкканда 34-жылкы китепте мисалы үчүн ошол баягы Баатыр Тариел Нестан Даражаны издап кетип атып, мечитке барып 2 рекет намаз окуп, анан дуа кылып чыгып кетти деген жерлери бар экен да. Ошол жерлерин кыркып, анан башкага окугон да. Анан ошол бул китептер анан баалуулуктары жок болуп калат, анан да кызыксыз болуп калат да. Анан азыркы убакта эми биздин жаңы жаш муун өсүп келатат да. Биздин үмүтүбүз өтө чоң ошо жаштардан. Мисалы үчүн алар тил билген көбүнчө. Анткени булар бир гана орус тилин билип, ошол орус каналдарына зомби болбоду да. Түркчө, англисче, немисче билет да, алар көп маалыматты анализ кыла баштады. Токто, булар айтып атат, бирок башкача айтып атат деп. Анан аларда кызыгуу пайда болду. Биздин тарыхка, биздин өлкөгө, башкага, анан соцсеттерде адамдарды ошол кээ бир сынчыл ой жүгүртүүгө башкага түртүп атат. Анткени бир маалыматты 3-4 жактан алып атат адам. Анан ушуга кызыгып, анан жакшы жери анан ушу биздин жаштар да Бишкекте ошон биринчи элек жаштар деп баштады, ошо китеп чогултуп, айылдарына жеткирип, ошо китеп боюнча конкурстар уюштуруп атат, Бишкекте уюштурулуп атат, китеп окуу боюнча ар кандай китептер чыга баштады. Анан бул жаштарга түрткү берди жакшы эле. Азыр бул уже жакшы чоңоюп атат, дагы көбөйөрсө жакшы болот. Бул негизи мамлекет эмес, коомдук уюмдар колго алып, жаштар, активисттер алып кетти да ошол нерсеничи. Сиз жаш кезиңизде Брянск шаарында аскердик кызматты өтөгөн экенсиз. Бул Орусиянын Белоруссия менен Украинага чектеш шаар экен. Анан журналисттерге берген маегиңиздин биринде ушул ар кандай улуттар жашай турган бир өзгөчө калк жашайт эле ал жерде деп айткан жайыңыз бар экен. Анан азыр эми ушул бир тууган, бир тектүү Украин менен Орус элдери келишпестик болуп атат, жөнөкөй жарандар согушка каршыбыз деп атат. Анан айрымдар бул Путиндин бир тараптуу саясий амбициясы десе, экинчилери бул НАТО чындап эле Орусия үчүн өзгөчө коркунуч жаратып аткан эле, Путиндин аргасы калган эмес эле деген пикирлерди айтып атышат. Украинадагы кырдаал боюнча пикириңиз кандай? Эми бул жерде орус эл эмес, орус элин, Россиянын жетекчилеринин баскынчылык согушу да бул. Жөн эле бир эгемендүү мамлекеттин жерине кирип алып эле басып алып туруп, сен айткандай эмес, мен айткандай болот деген нерсе да. Эгемендүүлүгүнө шек келтирип баскынчылык кылган нерсеси. Сөзүн ачык ушундай эле. Буну Орусиянын өзүнүн ошол элита деп айткан адамдары баары айтып көбү чыгып кетип атат. Орусиядан Казакстанга 80 000 адам кетти. Кыргызстанга 10 000 адам келди. Келечек болбой калды деп турмушту көзү жеткен акылдуу адамдар чыгып кетип атат да. Эми азыр дүйнөдөгү акылдуу, эркин ойлонгон адамдар бардыгы Орусия туура эмес кылды деп айтып атат.
Туура эмес да. Азыр эгемендүү мамлекет Украина өз алдынча, өзүнүн конституциясы, өзүнүн президенти бар мамлекетке кирип, өлкөгө кирип бастырып алып атат да. Бул өтө туура эмес да бул. Ошондой жаш балдар, аялдар өлүп атат, роддомдо, ооруканадагылар өлүп, төрөйүндө аткандар өлүгүн чыгып атат. Бул эми буну эмне деп кантип гана өзүн ушинтип баягындай коргой алат? Туура эмес да бул. Дүйнөдөгү бардык акылдуу адамдар туура эмес деп буну айыптап атышат. Эмне үчүн кыргыз элитасы үндөбөй жатат, үн чыгарбай жатат? Кыргыз элитасы үндөгөндөр болуп атат. Эми көбүнчө бизде элиталар бийликти карап туруп калат да. Ошо бийликке жаман көрүнүп калсам экен, мен эртең бийликке ишке барып калышым мүмкүн, мага жумуш берип калышы мүмкүн. Анан көбү орустарга көз каранып коркуп турат орустардан. Биздин эксперттер деле, мисалы үчүн мен көп эксперттер менен сүйлөшүп көрдүм. Мындай кылганда туура дейт да, бирок телевидениеге башка чыкканда өтө коркуп эле бир жолу ошондой орусча саясатчы болуп алат да. Аң сезимдик түрдө, аң сезимдик деңгээлде көз карандыбы же коркушат да, өзүн эркин ачык айта алышпайт көбүнчөчү. Ушундан улам эле деп ойлойсуз? Ошон үчүн ошо эксперттердин сый урматы ham жок. Эксперттерге ишенбейт дагы да. Мындай караганда же койчу дейт. Акаев маалында эксперт, Акаев мактап аткан, азыр Садыр Жапаровду мактап аткан эксперттер бар да, мисалы үчүн. Мисалы Роза Отунбаеваны дүйнөлүк деңгээлде баалашат да. Аялы башы менен президент болду да, бир канча дипломатиялык касиеттери бар деп. Ушул сыяктуу деле көзгө дүйнөлүк болбосо дагы чет элдиктерге таанылып калган инсандар кандайдыр бир позициясын айтып койсо болот беле? Болот эле, ооба, бирок айтып атат, мисалы үчүн Эмил Металиев деген мына биздин эксперт, биз сыйлаган экономист агабыз, Эмил Жороев деген мына биздин күчтүү жаштарыбыз. Эми Роза эже жаш өттү, эми ал деле каарыганда көп нерсеге аралашкысы келбейт, бирок бизде чыгып атат, айтып, чындыкты айтып, болгондо да болгондой жеткирип эл аралык нормалардан бери айтып аткан. Элдар Абакиров деген мына чыгып айтып атат, Элмира Ногойбаевалар чыгып атат. Бар, Кудайга шүгүр, андайдан мындай куру кол эмеспиз да. Бийликтин позициясынын мындай ачык болбой жаткандыгы эми бийлик позициясы эми бизде Орто Азия мамлекеттерде эле биз деле эми Россияга көп эки нерседен көз карандыбыз да. Биринчиден ушул мигранттардан, экинчиден нефттен. Эми биз буга чейин ошол темир жол кура албай келдик. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай. Эгер ошону куруп алганда биз Орусиядан соода экономикадан көз карандыдан чыкмакпыз. Биздин президенттердин эрки жетпеди да. Сөзүнүн ачыгы, эгер ошону биз куруп алып, эртерээк аракет кылсак, экинчиден электромобилдер келип атат. Алар киргизип алсак, бунун толтура пайда жагы бар да. Бирок азыркы бийлик тышкы саясатында кээ бир жакшы иштерди кылып атат. Ошол нерселер. Буюрса эми азыр мына темир жол боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Эми бул ушу Акаевден бери келип айтып бол деп талашып, бирок негизги эле ошол Кытай, Орусия ошолордун немеси менен туруп калган да. Азыр эми кичине ошо тышкы саясатты өздөрү колуна алышат. Буга чейин бизде тышкы саясатты ошо Орусия чечип келген, сөзүн ачык. Азыр эми ошол нерсе азайып атат. Мен ойлойм, келечекте азыр бүдөнүк 2 айдан 3 айдан Орусия мамлекетинин өзүнүн тагдыры эмне болот депчи. Сиз жогорку кеңеште депутат болуп турганда эл аралык мамилелер коопсуздук жана миграция комитетинин төрагасынын орун басары болуп турдуңуз. Сиз иштеп жатканда эмне маселелерди көтөрдүңүздөр, кандай маселелер чечилди? Азыр өзүңүз айтып өттүңүз, жанагы башка мамлекеттер менен мамиле ник деңгээлде сөз кыла турган болсок, эмне иштерди аткардыңыздар 6 жыл ичинде? Мен эми комитет боюнча биз эми көп убактарда биз мындай жашыруун жабык эшикти өткөрүп аттык да. Анткени чек ара маселелери, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелер ачыкка чыкпаш керек да, кээ бир маселелерди. Анткени эки өлкөнүн мамилелеринен башка мамлекетке кээ бир кичине мындай саясатына тие турган маселелер болуп калат да. Ошондо биз эми ал жерден кол коюп беребиз. Мисалы үчүн мен ачыкка чыгарбайм деп. Көбүнчө биз ошол биздики чек ара менен өттү. Разаков вице-премьер-министр болду, кийин Мадумаров келди, ал менен көп талкалаштык. Ошол протоколдорун кайра кайтарып, башка болуп, ошо маалда эле ошондойлор болгон. Эми көбүнчө мен өзүм депутат катары 3 тармакка басым жасап иштедим. Бул билим берүү тармагында, экология тармагында жана экономика тармагында. Билим берүү тармагында эң биринчи мыйзамдарыбыздын бири, ошо мен автор болуп, бирок дагы башка депутаттар авторлук чыгарганбыз. Жеке менчик мектептерди салыктан бошотконбуз да. Мен ошо депутаттык мөөнөтүм бүтүп атканда билим берүү министрине кайрылганда, ошо биз мыйзам кабыл алгандан кийин 143 мектеп жеке менчик мектеп ачылыптыр. Жеңилдик берилген үчүн, э? Ооба, бул деген ошондо мамлекеттин 70 эконом мектебине эконом болду да. Ошол жерден мамлекеттин ошол мугалимдердин айлыгына, коммуналдык чыгымдарынын баары акчасы эконом болду. Бул деген 70 мектепке мындай грубо эсептен $70 миллион ошондо калды. Мамлекет ошонун негизинде 2018-жылы мугалимдердин айлыгын көтөрүп бере алды.
Анан көбү түшүнбөйт да, жеке менчик мектеп жабыш керек. Жеке менчик мектепти адам ыктыяр, өз ыктыяры менен берет. Эч ким мажбурлабайт. Ар бир адамда тандоо мүмкүнчүлүк болуш керек. Кимдин мүмкүнчүлүгү бар, кимдир бирөө мисалы үчүн азыраак кийинип, азыраак той ашка барып, бирөө акчасын көбүрөөк балдарга сактам десе, жеке менчикте окут. Жок, мен балам окутпайм, жеке мамлекетке окутпайм, мамлекеттик мектепке бер. Тандоо бериш керек. Анткени бул жерде менин балдарым Сапат билим берүү мекемесинде окуду, ошто жүргөндө 3 балам. Ошондо бир орунга 25 бала катышат болчу конкурска. Бир бала окуйт, 24 бала окуй албайт. Бирок каалоосу бар да. Ата энеси окутсу келет. Жеке менчикке талап бар. Анан ошону бул көбөйтүш керек да. Жеке менчик көбөйгөндө рынок базар экономикасы мыйзамы боюнча качан сапат көтөрүлөт? Бул атаандаштык болгондо. Канча атаандаштык көп болсо сапат көтөрүлөт, баа түшөт да. Анткени баары тарта баштайт, күрөшө баштайт. Азыр бир бала 25 бала катышып бирөөнү алып алса, сапат себатта деле сапат түшүп кетиши мүмкүн, анткени монополия болуп калат да. Азыр ошто деле акыркы убакта эл аралык мектеп ачылды, Купуевдик ачылды, Айжан Токтошова деген ачты, көбөйүп атат да. Бул деген конкуренция бири-бирине. Ар бала үчүн күрөшө баштайт да. Күрөш үчүн эмне кылыш керек? Билим берүү сапатын жакшыртыш керек, балага ата энени кызыктырыш керек, анан бааны түшүрүш керек. Мына бул дүйнө жүзүндөгү илимдин тыянагы да. Бизде эң жаман нерсебиз, бизде ошол депутаттар деле, өкмөт деле илимдин тыянагына көңүл бурбайбыз да. А так илимде далилдеп чыгарып койгондо баардык нерсеничи, мынандай бул таяр нерсе колдонгол ушун депчи. Ошол азыр жаратылыш боюнча маселе көтөрүлүп жүргөнмүн деп атпайсызбы? Бишкек көп жылдан бери ошол дүйнөдөгү эң кир болгон шаарлардын катарында турат да. Анан кече өткөн жылы дейин Ошко дагы атайын аппараттарын алып келгенде Оштун деңгээли Бишкектен дагы кир экендигин тастыкташты деп жарыялашты. Ага улай эле мисалы жыл өткөн сайын шаарды кеңейтебиз, чоң имараттарды курабыз деп өсүп турган бактарды кыйып туруп көп кабаттуу имараттарды куруп коюп атышат. Жеке ишкерлерге берип, мисалы Ошто эле бир канча мисалдар келтирсек болот да. Анан мындай шартта биз көп кабаттуу үйлөрдү куруп, инфраструктураны жакшыртып өнүгүп атабызбы, же жаратылышты кыюу менен, аны жок кылуу менен кыйрап баратабызбы? Биз ошол таза аба деп атайын демилгелүү топ түзүп, жогорку кеңеште Жанар Акаев, Строкова, Мирлан Бакиров болуп эксперт топ түзүп 1 жыл иштегенбиз. Анан биз ушул таза абаны изилдегенбиз эл аралык уюмдар менен чогуу. Ошко келип, Ошто таштаган полигонго барып, анан Оштуда ошол экология кафедрасы ошол жерде атайын парламент угуп өткөзгөнбүз. Анан Бишкекке барып, Бишкекте дагы баардык эл аралык уюмдарды чогултуп, мына ошондо бизге саламат сактоо министрлиги маалымат берген, Кыргызстанда инфаркт менен инсульт 35 жаштан башталып көбөйдү, ал Орто Азияда 1-орунга чыкты деп. Кыргызстанда жаш балдар менен кары картаңдардын дем алуу органдары бузула баштады, абанын жамандыгынан деп. Толтура нерсе Кыргызстан алдып өтө баштаган. Анан биз атайын мыйзам долбоор чыгып, 2 мыйзам долбоор жазганбыз. Биринчисинде Кыргызстанга электромобиль алып келгенде баардык салыктан бошотуп, Кыргызстанда ким электромобиль чыгарам десе ham салыктан бошотканбыз. Кылгыла, чыгаргыла, эч кандай салык албайт, бирок чыгаргыла деп Кыргызстан алып киргиле деп. Экинчиси ошо таможенный пошлинадан дагы бошолгон. Азыр эми аны кийин кайра киргизип, азыр кайра чыгарышты. Кыргызстанга 2 жылга 15 000 электромобиль алып келгенге былтыркы жылы уруксат берди. Былтыркы жылы 131 электромобиль кирди. Башталды. Буну көбөйтүш керек. Бул биринчиси. Бул биринчиси эгер ошону киргизип алсак, бунун саясий жагы, экологиялык жагы да бар да. Биз Орусияга болгон нефти көз карандысынан чыгабыз да. Көбөйсө. Экинчиден өзүдөн чыгат, электр. Азыр мини кестеди көбөйсө, анан абаны булгабайт. Сонун нерсе. Ойлоп көрсөңүз, Оштон Бишкекке келгичекте 240 сом кетет экен электромобилге. Жашоо акысы дагы арзандап калат экен. Ооба да. Экинчи мыйзамыбыз, бизде Кыргызстанда К2 Кауч деген маркадагы бензинди уруксат берип коюптур да. Бул дүйнөдө эч бир өлкө колдонбойт. Даже СНГ Евразеске киргендерден Армения менен Казакстан, Белоруссияда отказган, бир аны Кыргызстан алат. Ал өтө начар бензин, сапаты өтө начар. Буну бензин деп алып келип сатышат. Буну Кыргызстанда бензин саткан 2-3 фирма бар. Биз ушуга каршы баштадык эле, анан өкмөттү алар сүйлөшүп алып, бирок биз мыйзам өткөрбөй коелу деп катты чыгарып атканда, анан ошол бензин саткандар мага журналисттер чалды, ушу 20 блогерге, кээ бир журналисттерге $1000 берди, силер каралайт деп. Бир ай бизди каралады. Бензинди кымбаттатам деп атат. Буга каршы кылса, бирок ошол эң биринчи булай эге ушул мыйзам кабыл алынса, бизде бензин кымбаттайт. Булар ушундай бирөөнү лобби кылып атат депчи. Неме кылганда ошол кийин биз Рахат Сабырбеков деген
Ауцада экология боюнча илим доктору бар, күчтүү баланы биз атайын чакырып суйганда, рак оорунун негизги себеби ошол сапасы бензин түтүндөн экен да. Биз күчүбүз жетпей койду, өкмөттү корутунду ала албай койдук. Ошолор акча менен күчтүү болду. Анан мен айттым, ошо өлгөн адамдардын убалы ошо бензин саткандарда депчи. Не дейсиң анан? Актанып, бийлик кайра өкмөт ошолордун сөзүн туруп калды. Азыр ошо Алишеров элдер деп ошо катып турду, сессияда биз энең атаңа чейин барып уруштук. Дагы эле ошо Жапаровдун күйөө баласы деп дагы иштеп атат азыр. Акылбек Жапаровдун дагы эле эконом министринин орун басары болуп иштеп атат. Уят, Орусия өзү колдонбойт. Белоруссия колдонбойт. Орусияда 2 эле завод бар экен, ошону чыгарган. Ошолор бизге сатат экен. Ошо келип атат дагы эле. Дагы эле колдонот. Дагы эле колдонот. Мына ошодон оштуктар ham жутуп атат. Ошо бензин саткан адамдардын убалы да ошолор калсын, тийсин ошолчу. Биз аракет кылдык, колубуздан келбей койду. Бизди бир ай жамандады. Блогерлер, кээ бир оштук блогерлер ham жазып чыкты. Сиз бензинди кымбаттатам деп атыпсыз, эмне кылып атасыз, андай эмес, бияк ден соолук өлүп атат деген түшүнбөйт да. Мен сүйлөшүп ham көрдүм, бирок өзүңөрдөн деди. Эми келечекте дагы эле күрөшүү ниетиңиз бар? Албетте, күрөшүш керек. Өзүңөргө калтырып койбой, өздөрүнө калтырып койбой. Күрөшүш керек. Анан агай, мисалы ошол бийликтегилер эми ошол акчага азгырылды дейли, чара сүйлөшүп алды дейли. Бирок жалпы коомдо ошол тазалыкка, жаратылышты коргоого негедир ниети жоктой да. Маселен, акча берсең, кайсы бир акцияны кылып коюшат, акчага таянып туруп. Акча берсең, дагы бир нерсени кылып коюшат. Анан чындап ак ниетинен, жаратылышты, тазалыкты сактайын деген адамдарда ниет жоктой сезилип баратат да. Баардыгы эле өзү үчүн жашагандай, жалпы жаратылышты, жалпы элдин комфорту үчүн шарт түзөйүн мен бир адам катары деген деле ниет жоктой. Эмне үчүн мындай болот? Бизде эң чоң биздеги кемчилик, бизде жарандар көптөр мамлекет менен өлкөнүн айырмасын билбейт да. Карап көрсөм, мен мамлекетке кызмат кылам деп мындай билимдүү эле адамдар айтат да. Мамлекет ким? Мамлекет бул чиновниктер. Депутаттар, министрлер, акимдер, айыл өкмөттөр, бюджеттен алган адамдар. Өлкө биздин чек аранын ичиндеги бардык биздин мүлкүбүз, токойлорубуз, суубуз, элибиз да. Биз өлкөгө кызмат кылыш керек да. Ошо өлкөнүн ичинде мамлекеттин ролу канчалык чоң болсо, өлкө өнүкпөйт. Анткени мамлекет бар жерге кол бутун тыгып алат да, көзөмөлдөп туруп, коррупция кылып отура берет. Эгер мамлекет кичине болсо, өлкөгө эркиндик берсе, өлкө өзү менен өзү өнүгөт да. Мен бир дагы орган көргөн жокмун, бир дагы жерде мамлекет барып текшерип бир жерде оңдой берген. Мамлекеттик көзөмөл органдар барат, акчасын чогултуп кетет да. А бизде азыр эми мына телевидениеде баш болуп кетер айтпай, МПО душмандар батыштан акча алат, саткындар деп. Ошо МПОлор иштеген жерде натыйжа болот. Биз билим берүү боюнча мыйзамда, мисалы үчүн, ошол МПОдогу ошол эле Асылбек Жодонбеков, ошол Гапыр Мадаминов, Оразалы Сайдылканов, Кеңеш Сайназаров, Дүйшөн ошолордун үнү болуп атат. Ошолор билим берүү тармагына жаңылык киргизип атат биздечи. Мамлекет кайсы кызматкер эмнени киргизип атат? Эркин ойлогон адамдар дүйнөнү көрөт, башканы көрөт, анан алар келип ушундай болуп атпайбы? Экология тармагында дагы аз да. Бир ошол баягы биздеги неме деген бар, фамилиясы ким эле? Жакында неме алды го, ООНдун сыйлыгын алды. Мына ошо кызыбыз бар. Мына ошо кыз мен мув кирейин деп, Мария Колесникова. Орус кыз, ошол көтөрүп, ошол баштап. Биз ошол менен көп чакырып, чогуу кеңешип, ошол маалымат алдык, мисалы үчүн. Мамлекеттик орган ала алган жокпуз, ошо мамлекеттик орган жаап отурат кайра, жашырыпчы. Ошон үчүн ошондой нерсени туура түшүндүрүш керек. МПО деген бул элдин ичинен чыккан активисттер өздөрү уюм түзүп, ошо элге салым кошойлу деп аткандар. Керек болсо мамлекеттик органга бир нерсени берсең, ошо жок болот, күйбөйт алар. А бул жерде ошол МПОлор кайра элдин ичинен чыгып, активисттер өздөрү чыккан уюмдар ишти алып кетет да. Ошол нерсени түшүнө билиш керек да. Аны мен дүйнөдө ошол эми мындай да, бийлик менен мамлекет өлкөлөрдүн, мисалы үчүн, 2 китеп чыкты. Мына акыркы убакта эң көп окуган, дүйнөдө экономисттер эң көп баягы мисал келтирген, эмне үчүн кээ бир мамлекеттер бай, эмне үчүн кээ бир мамлекеттер кедей деген, орусчасы почему одни страны богатые, другие бедные, экинчиси ошо китептин уланысы узкий коридор деп. Эркиндиктин укуш коридорчасы деп. Бул китептин негизги максаты келгенде чыгарган тыянагы, буну эми ошо Гарварддагы Робинсон менен Аджемогу деген 2 күчтүү профессор жазып чыкты. Бул жерде ошо 1400 жылдан бери анализ кылып келишти да. Кандай мамлекеттер өнүгөт, кандай мамлекеттер өнүкпөйт деп. 2 талап сөзсүз болуш керек. Күчтүү мамлекет, күчтүү бийлик сапаттуу, экинчиси күчтүү жарандык коом.
экөө тең мындай бирдей болгондо ортодо коридор өнүгөт да. Эгер күчтүү ошол бийлик өзү эле болуп калса, ал анда авторитар болуп кетет ал. Элдерди кыйнап, сын пикир айткандарды камап, жакпай, биринчи, экинчи жыл жакшы иштейт, үчүнчү жыл өзгөрө баштайт. Бул психология ошондой экен да, дүйнө жүзү боюнча. Ким болбосун, мусулман болобу, башка болобу, эгер күчтүү жарандык коом болсо ар дайым көзөмөлдөп жолго салып турат да. Бул өтө маанилүү. Ошон үчүн биздин артыкчылыгыбыз Орто Азияда биз алдыда турган биздин күчтүү жарандык коом бар. Биз кече көрдүк кошуна мамлекетте тополомо болуп, революция болуп, ошону бирөө алдыга алып, жетелеп бийликти алмаштырган адамы чыккан жок. Анткени буга чейин камап, соттоп, өлтүрүп жок кылыптыр. Бизде азыр ошондой болсун 10 адам чыгат кеминде, мен бийликти алам, алып кетем. Бул жакшы нерсе. Ошон үчүн биз жарандык коомдогу кайра үнүбүздү кошуп, ошондой туура эмес нерселерди айтып, чыгып, бир адам болсо эми өзүнүн соцсеттоло, митингге чыгып оюн айтышкан үйрөтүшүбүз керек. Адам эч качан бийликтен коркпош керек. Өзүнүн оюн эркин айтканга үйрөнө алыш керек да. Адам кул мүнөздөн чыгыш керек. Ошон үчүн бул эки нерсе өтө маанилүү да. Күчтүү, сапаттуу бийлик, ошого бул жактан баланс кылып турган күчтүү жарандык коом. Эки нерсе тең кеткенде өлкө өнүгөт да, анан кийин алдыга кетет. Конфуцийден сурашканда, коом качан өнүгөт дегенде, сиз эле уксаңыз керек. Падышалар падышачылыгын кылганда, букаралар букарачылыгын кылганда коом өнүгөт деген экен да. Буга сиздин кандай алымча кошумчаңыз бар? Эми бул илимдин тыянагына караганда сөзсүз бийлик алмаштырып туруш керек да. Адам 5 жылда бузулат. Адам бийликке келгенде мен 5 жылдан кетем, 5 жылдан карапайым элин аралашып жүрөм, ошону кантип басып жүрөм деген түшүнүк болсо, ошол адам иштейт. Келгенде эле мен экинчи суроогун ойлогон президенттерди көрдүк да, үчүнчү суроогун ойлогон. Бул өнүккөн мамлекеттерде бул өтө катуу эреже да. Сен 5 жыл иштейсиң, кийин элге чыгып ошо 5 жыл таза иштегенин далилдей алсаң, анан каласың. Экинчи суроктон башка иштебейсиң деген нерсечи. Бул өтө маанилүү, сменяемость власти деп коет. Бул илимдин тыянагы, сөз. Экинчиси, жарандык коомдун көзөмөлү болуп туруш керек. Ар бир жерде. Эч качан мамлекеттик органдар мамлекетти өзүн контроль кыла албайт. Анткени алар көз каранды. Күчтүү мына бизде Ыдырыс Исаков эмне кылып атат? Бир жарандык коомдун өкүлү өзү чыгып мамлекеттик органдар текшере албаганды аныктап чыгып документ кылып чыгарып коюп атат. Мына жарандык коомдун мисалы. Эл көрүп атат да. Бул өтө маанилүү да. Ошону Ыдырыс Исаковдор көбөйүш керек. Али Токтогуловдор көбөйүш керек. Улан Эгизбаевдин жолун онор көбөйүш керек да. Эки нерсе болуш керек. Сапаттуу күчтүү бийлик, ошону көзөмөлдөгөн жарандык коом. Негизи адам ийгиликке жетиш үчүн ошол эле жакшы журналист катары жакшы маалымат жасаш үчүн же депутат катары көрүнүктүү бир мыйзам чыгарган депутат болуш үчүн принципиалдуу болуш керекпи же ийкемдүү болгон жакшыраак? Адам негизи эле сапаттуу адам болуш үчүн 3 нерсе керек экен. Биринчи бул жакшы билим, экинчиси ден соолук, үчүнчүсү ата эненин мээримин таза алып калыш керек экен. Психологдордун айтканына 3 нерсе менен ошол сапаттуу адам чыгат да. Биз балдарга сапаттуу билим ичинде көп нерсе жатат. Критикалык ой жүгүртүү, көп тил билүү, анализ кыла билүү, ден соолук дагы маанилүү экен. Анан ата эненин мээрими жетпеген балада дагы психологик жактан проблема болот экен да, тез болуп кетет. Атанын үйдөгү бала тарбиядагы атанын ролу өзүнүн орду бар, апанын өзүнүн орду бар да. Ошо күнүгө балага көңүл буруп, күн сайын баланы кучактап, балага мен сен менен теңме тең сүйлөшөм деп керек болсо, баягы отурганда тең деңгээлде отуруп туруп, мына башың менен тең кылып туруп сүйлөшүп, балага эркиндик берип, анан балага кичинесинен жеңилип бериш керек экен. Баланы жеңдирип үйрөтүш керек экен кичинесинен. Ушуна характери түптөлөт экен да. Ушул нерсе болсо анан ошол адамдан сапаттуу чыгат, адам чыгат, анан комоо болот да. Жанагы суроону берген себеби сизде көп учурда мындай нейтралдуу карманат позициясын дешет да. Позицияңыз ошол бир принципте ар дайым турасызбы же кээ бир учурда позицияңыз алмашып, кырдаалга жараша көз карашыңыз алмашкан учурлар болобу? Саясатта эң оор нерсе ар бир саясатчы эгер өзүн бааласа, бул өзүнүн эркиндигин сактап калуу. Эртеси ошол депутаттык срок бүткөндө же кечинде үйгө барганда өзүңүн үй бүлөңө, балдарыңа бетиңе тик карап, көзүң тик каралуу. Маанилүү да, жер караба, уялба, ушул өтө маанилүү. Мен көп кезекте мен өзүм түшүнбөгөн нерсеме аралашпайм. Эгер мен өзүм ушу туура десем, ошол акырына чейин тура алам. Бирок адам бардык жактан маалымат албайт да, универсалдуу эмес да, адам билбейт, адашат. Адашып, ушул менин ушул чечимим кийин зыян тийип калбасын десем, анда аралашпайм, билбейм. Эгер билсем, мен ушуга көз карашым жетет, ушу чечим туура десем, ошого кылам.
ошого турам ошого чейин. Сизге эркин микрофон берели. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып баратат. Жалпы эми сизди мен тааныган чөйрөнүн көпчүлүгү китепти көп окуган, көп тармакты түшүнгөн инсан катары тааныйбыз сизди. Ошон үчүн сизди көрүп аткан жалпы жарандарга мотивация боло тургандай бир кеңештериңизди айтып берсеңиз. Мен биринчи айтып кетет элем ата-энелерге, анткени ата-эненин эң чоң милдети өлкө үчүн кылган пайдасы бул сапаттуу бала тарбиялап берүү. Азыр айтып чыктым мен, ошол ден соолугу, жакшы билим берсек, анан кийин ошол ата-эненин мээримин бериш керек. Балага күн сайын балам сен кыйынсың, сенин колуңан келет, мен сенин ар дайым аркаңда турамын. Сен алдыга жүр, сен алдыга жылышың керек деп максат туура коюп, балага максатын туура тандап ошон үчүн күрөшкөн үйрөтүшүбүз керек. Бул өтө маанилүү да. Бул ошо биздин келечегибиз үчүн күрөшкөн, эгемендүүлүгүбүздү сактап, өлкөнү алдыга жылдыра турган чечим ушул болот. Ар бир ата-эненин милдети сапаттуу бала тарбиялап берүү. Анткени улуттун сапаты ар бир адамдын сапатына байланыштуу. Улуттун сапаты, анан өлкөнүн келечеги ушуга байланыштуу да. Ошон үчүн ушуга көңүл бурсак, анткени биз 90-жылдан кийин союз бузулду, анан биз экономикалык өтө оор акыбалга келдик, анан миграцияга кетип калып толтур ата-эне. Азыр ушу көп оор кылмыш кылган балдардын статистикасын карап көрсөк, 94, 95, 96, 97 жылдагы балдар оор кылмыш кылып атпыр, анткени ата-эненин мээрими жетпей калган балдар да көбү. Бул өтө маанилүү да. Ушуга көңүл бурса, анан ар бирибиз эми биз Кыргызстан бул биздин өлкө. Кыргызстан биздин өлкө, бизден башка эч ким күйбөйт, эч ким аракет кылбайт. Башка мамлекет, башка империя жардам берсе, ар өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз өзүбүз күйүп, өзүбүз аракет кылсак, өзү ушул жерде гана бактылуу болобуз. Өзү күрөш керек. Өзүңүн үйүңдөй, өзүңүн үй бүлөңдөй өлкөгө мамиле кыла үйрөнө алсак, биз ошондо өсөбүз да. Бизде толтура мүмкүнчүлүк бар өсө турганчы. Мен мына дүйнөнүн 31 мамлекетин көрүп келдим. Ыйлагым келет да, аларда шарт жок, бирок жакшы жашап атат. Эмне үчүн? Анткени алар адамга инвестиция кылышат. Билимге, адамга, баласы кичине экенин ойлоп көрсөң, Финляндияга бардык биз. Финляндияда 7-класста баланы чакырат экен дагы. Мен көп жолу айттым муну. Бала, ата-энеси, балдар психологу, бала төтүп отуруп, балага кесип тандашат. Психолог тест өткөзөт, баланын кандай шыгы бар. Ата-энесин сурайт, кичинесинде үй кураны жакшы көрө беле, топ тепкенди же ырдай беле, же машина айдай беле, эмне деп тактанан балага таптап, 8-классына баштап кесипке карап китеп сабакты окуйт. Бая бардык сабакты окубайт, кыйнап баланы, кыйнап, кыстапчы мисалы үчүн. Өзүнүн шыгына карап айтат, ошо бала, Финляндиянын жери саз. Финляндиянын жерин саз экен, асфальттын гарантиясы 10 жыл. Бизде 2 жыл экен, ошо барып келген, биз мыйзамды өзгөртүп 5 жыл кылдык да, бир нерсе кылалык. Алар өнүгүп атат, өсүп атат. Япония өсүп атат кичинесинен баштап. Балдарга өзүнчө кичине садиктен баштап, баягы оюндар, тамак бышырыш, үй кура турган оюндарды үйрөтөт экен да. Кичинеден жаратман кала тургандычы. Биз ошого көңүл бурайлы, аракет кылайлы. Ошондо бизде өлкөбүз эң алдыңкы өлкөлөрдүн боло алат. Мен толук көзүм жетет да ошогочу. Рахмат агай. Чындап эле сүйлөшкөндөй, чындап эле кеңеш алгандай, чындап эле пайда алгандай болдум. Ишиңизге ийгилик, ар дайым коомду агартууда, жаштарды билимдүү коом түзүүгө салымыңызды кошуп жүрө бериңиз, ден соолукта болуңуз. Урматтуу эле көрүүчүлөр, биз кайрадан көрүшөбүз, амандыкта туруңуздар.